Баарыңарга салам. Мен жөнөкөй, жолу болбогон, мектеп окуучусумун. Андай адамдар дүйнөдө көп го. Ошондуктанбы билбейм. Бирок жашоомдо бир окуя болду. Ошондо мен балалыгымды жоготуп алдым. Бир жолу үйгө баратып, абдан кыялдарга батып кеттим. Атам кандайдыр бир жол менен жоголуп кетсе, же мени инопланетендер качырып кетсе. Себеби мен ал күнү сабактан 3 жолу 2 деген бааны алдым. Албетте, ата-энемди мектепке чакырышты. Атам маселени караштырып түшүнгөнгө аракет кылбай, жини менен дароо курун чыгарчу. Ошентип бир жерден өтүп баратып, ал жактан бир нерсени байкап калдым. Ал кара түстөгү баштыкча эле. Мен аны бир тепкенде ичинде бир нерсе бар экенин сезе түштүм. Баштыкты ачканда жалдырап селдейип калдым. Ичинде долларлар бар болчу. Абдан көп долларлар. Ал баштыкчаны өзүмдүн жон баштыгыма салып, айланамда эч ким жок бекен деп ары бери карадым. Титиреп баштадым. Мээмде зуулдап ар кандай ойлор өтүп жатты. Мүмкүн атама бул акчаны баарын берип салсам, мени сабабай калар. Же аны милицияга алып барсам, мен жөнүндө социалдык тармактарда жазышып, мүмкүн мектепте алкыш алам. Бирок ал учурда атам мени сабап салат. Же баштыкчаны ордуна таштап качып кетсемби? Мүмкүн бир сыгаан муну каргап, атайын ушул жерге таштап койгон. Акчаны кайра ордуна ыргытайын дегенимде, алыс жактан чоң балдар көрүнүп калды. Мен бат-баттан кетип калайын дедим. Үчөө мага дароо эле жетип келишип, бутумдан чалышты. Чөнтөгүмдү аңтарышып, майда акчаларды алып, ичиме бир тебишти да кетип калышты. Баары ушинтип бүткөнүнө сүйүндүм. Мен акчаны бир курулушта катып койдум да үйүмө кетип калдым. Атам мени катуу сабап жатты. Бирок мен такыр оор сезген жокмун. Бүт ойлорумду таап алган акчаларым ээлеп алды. Кийинки күнү мектепке баратканымда курулушта куруучулар иштеп жатканын көрүп калдым. Кыжырым кайнап кетти. Алар түшкү тамакка кеткенге чейин күтүп отурдум. Баштыкчанын оозун ачып, акчанын баары ордунда экенин көрдүм. Ошол күнү мектепке барган жокмун. Үйүмдө алыс эмес жайгашкан гараждардын арка жагынан жайлуу жана ыңгайлуу жерди таап бардым. Акыры аягында акчаны толугу менен саноого мүмкүнчүлүк түзүлдү. $100 497 купюра бар экен. Толугу менен $50,000. Бир пачкадан $500 алып, калгандарын гараждын калкачасына катып койдум. Эми акчаны алмаштырыш керек эле. Бир нече акча алмаштыруучу жайларды кыдырдым. Бардык жерден каардуу адамдар баса калып, акчаларымды тартып алчудай сезилип жатты. Акча алмаштыруучу жайлардын биринде боорукер көрүнгөн бир жигитке кайрылдым. Ал $100 кармалап текшерип көрдү да, ал менин бул акчаны уурдап алганымды, азыркы учурда бардык кичинекей балдар ууру деп жамандай баштады. Ал жайдын ээси милицияны чакырыш керек деген чечимге келди. Мен коркуп чуркап бараттым. Адамдарга аралашып, араң кутулдум. Ошентип $100 дагы айрылып калдым. Үйдө атамдан дагы бир сокку жедим. Класс жетекчим ага сабакка келбегенин айтып коюптур. Курдун соккуларынан денем күйүп атканына карабай, $50,000 жөнүндө таттуу кыялдарга батып жаттым. Ошол түнү өзүмдүн көйгөйүмө чечимди интернеттен таптым. Акчамды банкоматтан алмаштырып алсам болот экен да, банкоматтын жанында адамдар аз экен. Акчамды бат-баттан алмаштырдым да, ал жерден качып кеттим. Чөнтөгүмдө чоң пачка бар эле. Бир гипермаркетте 2 саат айланып жүрдүм. Мен эми каалаган нерсемди сатып ала алам да. Кызыл банан, кола, каймак, сыр жана круассан сатып алдым. Аларды сейил бакта отуруп эле түгөтүп салдым. Жашоо керемет да. Ооба, керемет болчу. Бир күнү чоң класстын окуучулары мени кармап алганга чейин. Уландысын кийинки чыгарылышта көрө аласыздар. Ага чейин видеого лайк басып, каналга жазылып, комментарийге ой пикириңизди жазыңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.